Эми берекенин шариатта көптөгөн жолдору келген. Тастыктаган жолдору көп. Мисалы үчүн эң биринчи берекенин себептеринен бул үй бүлөдө береке болуусу, ырыскында береке болуусунун себептеринен эмне? Эрте мененки убакыт. Эрте мененки туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган. Аллахумма барик ли уммати фи букуриха. О Аллахым, менин үммөтүмө таңкы убактысына береке бергин деди. Таңкы убакытта Куран окуган, таңкы убакытта зикир кылган, таңкы убакытта намаз окуган, ошо жада калса таңкы убакытта кандай гана бир жумуш кылбагын, Аллах Таала сөзсүз түрдө берекесин берет ошол убакыткачы. Түштөн кийин баштаган ишиң, кечке кылган ишиңе караганда эрте менен таңкы убакытта 1-2 саатта кылып койгон ишиң берекелүүрөөк болот да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол убакытка дуа кылган, ошол убакытта береке бар мусулмандар үчүн. Бул нерсени мусулмандар эле эмес, башка капырлар деле пайдасын көрүшөт. Мисалы үчүн карап көргүлө, статистика боюнча карап изилдеп көрсөңөр, жашоосунда кайсы бир багытта болбосун, бир ийгиликке жеткен адамдарды кандай сырың бар десин, ал бардык тармакта болсун, спортто болсун, соодада болсун, же кандайдыр бир ачылыштарды изилдеп чыккан адам болсун, ошолорду карасаңар, кандай сырларың бар, кантип мындай нерсеге жетиштиң десең, көпчүлүк айтат эмне? Мен таңкы убакытта уктач эмесмин дейт. Элдер уктап жатканда таңкы убакытта туруп аракетин кылам дейт да. Ошон үчүн ошол убакытта береке болот, таңкы убакытта туруп. Бул бир себептерден. Ошондой эле үйдө Куран окуганда береке болот. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бакара сүрөсүн үйүңөрдө окуп тургула дейт, Бакара Али Аймранды окуп тургула дейт. Куран окулган үйдө сөзсүз түрдө береке болот. Береке дегенде сөзсүз түрдө эле көп акча келүүсү эмес. Береке дегенде үйүңдө тынчтык болот, үйүңдө эмне? Бейпилдик болот, токчулук болот. Токчулук дегенде сөз көп болуусу эмес, уланып туруусу, ошо ырыскың кенең болуп, уланып туруусу да. Анын сооптары канчалаган сооптор болот, соопторго жетишесиң. Ошондой эле эмне? Ибадаттардын бардыгы эле истигфар кылуу өзгөчө. Таңкы убакыттарда Аллах Тааладан кечирим сурап, истигфар кылып, чын жүрөктөн Аллах Тааладан күнөөлөрүмдү кечиргин, астагфирулла деп көп айтуу, ушул дагы берекенин себептеринен, ырыскынын кенең болуусунун себептеринен. Ошон үчүн Хасан аль-Басри рахмауллахка бир киши арызданып келет. Аллах Таалага дуа кылбайсыңбы? Мен жакырчылыктан кыйналып атам дейт. Жокчулуктан кыйналып атам дегенде, ага истигфар кыл дейт. Аллах Тааладан кечирим сура күнөөлөрүңө дейт. Андан кийин бир аздан кийин бир киши келип, кургакчылык болуп кетти, жамгыр жаабай жатат. Дуа кыл дегенде, ага да айтат истигфар кыл деп. Андан кийин бирөөсү айтат, мен балалуу болбой жүрөм көп жылдан бери. Аллах Таалага дуа кыл дегенде, ага да айтат, Аллахтан кечирим сурап истигфар кыл дейт. Анан жанында отурган киши сурайт. Сен ар бир киши келип ким эле эмне сураса истигфар кыл деп айта бересиңби дейт. Ошондо ал айтат, силер бул аятты уккан жоксуңарбы Аллахтын сөзүн? Аллах Таала айтып атат дейт. Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Айтты, Раббыңар айтты. Айткының өзүңөрдүн Раббыңардан кечирим сурагыла, истигфар кылгыла, чынында ал өтө кечиримдүү дейт. Юрсилис сама алейкум идрара. Истигфар кылсаңар эмне? Силерге асмандан ушундай жамгырларды жаадырат дейт. Юрсилис сама алейкум идрара ва юмдидукум би амвали ва банин ва яж'ал лакум жаннати ва яж'ал лакум анхара. Силерге эмне? Көптөгөн бала чаканы, көптөгөн мал-мүлктөрдү берет, жана силерге ушундай бейиштерди кылып берет, жана дарыяларды агысып берет деди. Бунун баардыгынын себеби эмне? Аллах Тааладан кечирим сурап истигфар кылсак дейт. Түшүнүктүбү? Ошондой эле берекенин себептеринен ушул эң негизгилеринен истигфар кылуу. Жана ошондой эле берекенин себептеринен эмне? Тууган урук менен карын катнашта болуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат, кимде ким өмүрү узун болуусун кааласа, ырыскысы кенең болуусун кааласа, анда эмне кылсын деди? Анда тууган уругу менен карын катнашта болсун деди. Тууган уругу менен карын катнашта болсоң дагы ырыскың кенең болуусуна, берекелүү болуусуна себеп болот. Түшүнүктүбү? Демек, бул шарият жолунда тастыкталган берекелүү нерселер ушундай. Биринчи, шариатта келген нерселер менен тастыкталат. Андан кийин экинчиси туура тажрыйбанын негизинде тастыкталат.